Саламатсыздарбы достор, мен Турпаев Турмухаммад. Бул видеодо апамдын энелер мектебинен алган тажрыйбасы мага кандай таасир тийгизген жөнүндө бир аз айтып кетсем. Эң биринчи ирет бул эки тараптуу көзөмөл контроль жаратты десем болот. Себеби гимназияда окууга барсам мугалимдер агай тарабынан, ал эми үйгө келсем ата энем тарабынан көзөмөл болчу. Гимназияда мен акыл эмгеги маданияты китебинин системасында окуган болсом, ал үйдө ата энем мени ата энелер сиздер үчүн деген агайдын китебинин методикасы менен тарбиялоочу. Ушул эки китептин жардамы менен, агайдын демилгеси менен албетте, мен азырда Борбордук Азиядагы Америка университетинде 3-курста окуймун, бизнести башкаруу бөлүмүндө, бюджеттик бөлүмүндө. И мен агайдын эмгегине, ата энемдин эмгегине өтө ыраазымын, себеби тиги эле электин границасынан АОЦага келип бюджеттик бөлүмдө окуган, менимче айтса керек, азыр мүмкүн эмес, болбойт деп, кыйын деп. Ошол айылда туруп, ушу менин ойлогон мечтамдын мындайча айтканда ишке ашырган агайга, апама, атама өтө ыраазымын. Мугалимдериме, керек болсо менин биринчи мугалимим, биринчи класстан баштап мен АМдин системасында окугам. Дархан эжекейиме өтө ыраазымын. Бардык 13-гимназия мугалимдер жамаатына ыраазымын. Эгерде сиз окуучу болсоңуз, албетте акыл эмгеги маданиятын окучуңуз, себеби ал жердеги ар бир методика, ар бир абзац, ар бир катар сизге жаңы нерсени үйрөнгөнгө жардам берет. Эгерде сиз жаш ата эне болсоңуз, ата энелер сиздер үчүн деген китепти сөзсүз окучуңуз, себеби келечектеги же балаңызды тарбиялаганга бул өтө сонун курал болот. Барыңыздарга ийгилик.